Батир ала албай жүргөндөр үчүн жакшы кеңеш. Бизге кайрылган көпчүлүк кардарлар мындай суроону беришет. Акчаны чогултуп акталай төлөмгө батир алган жакшыбы же болбосо салынып жаткан үйдөн рассрочка алган жакшыбы? Сиздерге түшүнүктүү болуу үчүн 40 метр квадраттуу бир бөлмөлүү батирди алалы. Мындан 4 жыл мурун 2020-жылы бир бөлмөлүү батирдин баасы орточо эсеп менен 1 700 000 сомдон 2 миллион сомго чейинки баанын тегерегинде болгон. Учурда болсо ошол эле бир бөлмөлүү батирдин баасы 3 700 000 сомдон 4 миллион сомго чейинки баанын тегерегинде болуп жатат. Мындан жыйынтык алсак болот, батирдин баасы 4 жылдын ичинде 100%га өскөн. Мындай айтканда 100%га кымбаттаган. Эми элестетиңиз, сиздин чогулткан акчаңыз жок, бирок ошол азыркы учурдагы 4 миллион сомду бир бөлмөлүү батирди алыш үчүн 4 миллион сомду чогултуш үчүн сизге канча жыл керектирет? Азыркы учурда Россияда эмгектенип жүргөн биздин мекендештердин айлык маянасы орточо эсеп менен 80 000 рубльдан 100 000 рубльга чейин. Эгер ошол 100 000 рубльдук айлык маянанын 50%-ын өзүнүн керектөөсүнө жумшаса, ошол 50%-ын чогултса, мындайча айтканда 50 000 рубльдан чогултса, 12 айда 1 жылда 600 000 акча чогултат. Ошол 4 миллион сом акчаны чогултуш үчүн 6,5-7 жылдын тегерегинде убактысын коротот. Мындан кандай жыйынтыкка келсек болот? Акчаңызды өзүңүзгө чогулткан учурда 6 жылдык инфляцияга, 6 жылдык батирдин баасынын жогорулоосуна туш болосуз дагы, акчаңыздын орто жолдо баркы кетет. Ал эми сиз ошол эле батирди рассрочкага алган болсоңуз, мисалы, ошол келишим түзүлгөн учурдан төлөмдү төлөп бүткөнгө чейинки убакыттагы батирдин баасы ошол эле суммада калат. А сиз кандай ойлойсуз? Акчаңызды чогултуп накталай төлөмгө аласызбы же болбосо салынып жаткан батирди рассрочкага бөлүп төлөм менен аласызбы?